Ошо кызыма мектепке алып барганга аябай кыйналып жүрдүм. Мына быйыл басат, эмки жылы басат деп. Эне ар дайым үмүт менен жашайт экен. Мектепке барганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мектепке алып да барган эмесмин. Себеби өзү туруп жасай албаса мектепке алып бара албайт экенбиз да. Бүгүн болбосо эртең басып кетет, кыз менен басса алып барам деп эле жүрө берипмин да. Анан мындай оорулар билбейм эми кандай болот, билбей калдым да эми. Акыркы үмүтүм жок болуп калган үйдө болсо да окуй берсинчи. Себеби мен энелик милдетимди аткарышым керек да бала үчүн. Азыр эми 7-класс болуш керек эле да. Эми 1-классты бүттү да. Эми могу кызымдын колу иштебеген үчүн буту менен аракет кылып атты да. Буту менен жазат, буту менен сүрөт тартат, буту менен жасайт да. Анан кызым өзүнүн акылы жакшы үчүн компьютер менен анан телефон менен ошол аркылуу дагы оюн билдирип атты да эчкесине. Компьютер менен кол менен иштей алат? Жок, буту менен иштейт. Кол иштейт, бир жак буту да иштейт, сол буту, бир жагы оң буту жакшы. Ошо оң буту менен баардыгын оң буту менен жасайт. Эми өзү тамак иче албайт, өзү башка нерсе кыла албайт да. Анан только ошо эки бармактар иштеген үчүн баягы компьютерге ылайыктуу болуп, компьютерде басып, аты жөнүн жазып, оюндарды баарын кое берет.